саламатсыздарбы? Нурбек Өмүрбекович, Эркүч. Эми бул жерде келдик. Азыр эң негизги Нурбек Өмүрбекович айтты, биз жумуш башталып атат. Буюрса биз планда эле башынан договор түзүлгөндө 15 апрель күнү техника мобилизация болот. 100%. Уже техникабыз 100% мобилизация болду. Заводторубуз 80%дан ашык болду. Бул жумуштар болгучу алда 100% даяр болот. Анан быйыл буюрса Нурбек Өмүрбекович айткандай, тиги дыйкан тараптан 25 километр 2 слой асфальт. 2 слой бүтөт. Андан сырткары погода Кудай буйруп жакшы болуп берсе, сиздер колдоп турсаңыздар, биздин жолчуларга мүмкүнчүлүк болсо, андан да көбүрөөк басканга аракет кылат да, бир слойбу. Андан сырткары баягы ички жолдор боюнча сөзсүз биз министрлик жактан карап атат. Жолго жакын жерлерди биз аны алабыз. Аны аким менен сүйлөшөбүз. Жергиликтүү айыл өкмөттөр менен сиздер менен сүйлөшүп, ал жанагы мектепке киргенби же негизги жолдорго да биз аны сүйлөшүп чечебиз. Андан сырткары мына бизде Дорфонд жаңы реформа болуп, мына ДУлар азыр автожол болду, баягы ГП болуп түзүлдү да. Мурда айыл өкмөттөрдүн жолун жасай албаса, азыр толук мүмкүнчүлүгү бар. Айыл өкмөттөр акча төлөсө же капиталдык салымдардан кирсе, булар курганга укугу бар. Маселелердин баарын эми урматтуу депутаттар менен, сиздердин депутаттарыңыздар менен, акимдер менен биз биздин автожол менен биргеликте чечебиз, эми ушунча келдик. Анан жолдун курулушу менен көп маселеңиздер чечилет. Аякта эми жарыктандыруудан баштап тротуар, суу жүрүүчү түтүкчөлөр баары курулат да. Негизги айылдардын да андай инфраструктурасы оңолот. Бул негизинде. Ошону айтып коеюн. Таштөбөдөн болсо аяк жагында калбады эле 1 километр. Ошо 1 километрди бүтүрүп берсе Таштөбө айылы. Андан кийин жанагы мост бар аякта. Мост эме бузулган турбайбы, начар. Ошо эрекине быйыл башташат. Где-то 12 миллион тегерегинде кетет экен. Быйыл башташат, быйыл бүтпөй калса эмне жыл бүтүрүп берсе. Ошо. Андан кийин Эткиндин жолун бүтүрүп берсе. Аны эптеп атып киргиздик. Кол чапып кой берсе. Эткиндин жолу. Буюрса бүтөт. Анан Дыйкандын анан кийин баягы тиги эмени сүйлөшкөнбүз. Андай мага кат менен кайрылышат импуш боюнчачы. Импушта канча 22 километрби? Эми болсо баягы Таштак жолун жакшылап жасап коюшат да быйылчы. Ошону да киргизип коюшту быйылкыга. Быйыл ошолорду эле бүтүрүп берсе, мен оюмча жакшы эле болот болуш керек деп атам да. Анан калган жаңарыктын 2 километр аянына чыкпай калган. Жаңарыктын эми ички жолу деген ал ийик эмеге эле киргизбесек. Ал айыл өкмөткө карайт да ички жолчу. Жумал айылында биз баягы жергиликтүү кеңештин депутаты болуп жүргөндө дагы баягы итальянцтар келгенде да ушундай келип көйгөй киргиздик эле. Жумал айылынын өкмөтүнүн бул мектеп жакын болуп турбайбы? Эми түндүк түштүк бириксе деген бул биз деген подземка деген Жумал айылынын өкмөтүндө подземка деген кымбат деген да. Анан бизге да токмоктукундай кылып эле. Түгөл сай